Туугандар, ассаламу алейкум. Көрдүңөр бамперди. 3 күн мурун Аскан так центринен жол кырсыгына кабылган. Так центринде мага ошол нерсе керек беле десеңер, туугандар, могу КамАЗист, короче, могу жерде трамвай өтүп атпайбы, мына ошондой кылып кетип аткандан бул жака кайрылам деп туруп, кайра артка берем деп мен бамперимге алды темириңмен кирип кетип атат да. Мен пассажирмен болчумун, пассажир бир индус болчу, аны жөнөттүм, короче. Негизи бул окуядан кийин мен машинаны айдабайм дедим эле. Себеп дегенде буну менен эми жолдон мени любой көргөн ГАИ салам алейкум деп тосуп эле акча сындыра берсе кандай болуп калат деп ойлонуп туруп анан таксопаркка чалып машина барбы бош десем, комфортко эмгранттар эле бар, эконом пока жок дегенден хорошо деп бир күн үйдө выходной кылып жаттым. Экинчи күнү дагы чалсам бир поло бар, бирок состояниясы начарыраак дейт. Хорошо барып көрөйүн деп келдим. Келип көрсөм, вроде анчалык деле чоң нерсе эмес экен. Бир сүрөткө тартып көр, фотоконтролунан өттү, дальше иштей бер. Могу поло мындан начар акыбал дегенден көрсөм, поло действительно начар экен. Анан фотоконтролум келип калган болчу, өтүп көрсөм өттү. Фотоконтролум өттү, и плюс сразу заказ алып иштеп кете бердим. Ладно, ушу менен эле жүрө берейин пока депчи. Анан ошол күнү эле фотоконтролдон өтүп жумушту кылып жүрүп кечке маал болуп калганда таксопарктан сообщение келип калды. Эртең сенин машинаң осмотрга чыгарылып атат страховой компанияга дейди. Хорошо дедим. Бакыт издеп келе берген кош айтышып менен көнүп калдым сага. Жаштык күндөр сенде калды кана Москва, жаштык мастура. Процесс башталды буюрса. Ага. 1, 2, 3, 4 шуруп. Гос номерди момда лобойго сөзсүз коюш керек экен, атта чоң нарушение экен. Вот. Анан могу воздуховод мени ойлондуруп атат, могу бош да. Жолдо ошол чыгып кетпейби депчи. Көрсөм, могу жерде бир камыт эле кармалып турат экен. Ал камыт чечилбейт экен. Көрөбүз эми эмне болот? Барып көрөлү. Албетте видеонун башында сиздерге Атаман таксопаркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы бардыгы эле билет 2,5%. Акчаңыздарды 24/7 моментально эч кандай чектөөсү жок, эч кандай комиссиясы жок, чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү керектүү документтерди жазап беришет. Кисарт там ачканга жардам беришет. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндө телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер да болот. Там экономдон Майбахка чейин, там доставка, грузовой, экспресс, любой тариф бар. Ошол туугандар барыңыздарга ийгилик. Жон улантабам. Короче, момундай ситуация. Мында колдо мо ДПСниктер көрүп калып, арткаман келип туруп токтотуп атышат. Кандай дейсиңер? Эмне болот? Саат 12-ден 50 өткөндө мен негизи маршрутка жетем, 12:45 болду. Саат 1-ге страховой компанияга жазылгам. Бул түшүп туруп эле мен алдыман сүрөткө тартып алды. Светофордон мека токто, мен артыман айда деп атат. Көрөбүз азыр. 2 hours later. Машинанын чачып алган. Отурам, суук, от алдырып коюп, печканы жандырып алгам. Монда кылып койгон, короче. Анан дамне. Ошол пока эксперт келе элек, экспертти күтүп атабыз деген. Ошол. Жигиттер, айымдар, ушинтип Гүлжигит Байкеңердин карьерасы бүтүп окшойт. Себеп дегенде мынакей постановление, протокол жазып беришти. Могул гос номерди жана кире атканда көрдүңөр, лобой коюп койгом. Муну таксопарктан чыгып атканда лобой коюп кой, бул сөзсүз ушундай правила боюнча ушундай деп айтышкандан хорошо деп ошолорду угуп туруп коюп келе бергем. Оказывается, көрсөм, могу бампердин усилителге сол жагынан эптеп бир нерсе кылып проволока менен болсо дагы байлап коюш керек экен. А мен андай кылбаптырмын. Анан ошого штраф жазып бердим андай. Айла жок, акырына чейин турдум, кол койбойм дедим. Бир нерсе кылалы, варианттар барбы, понять, простить, андай десем такыр болбойт. Кол койдум полный. Статьяны интернеттен да өзүм карадым, анан алардын түшүндүрүп бергенин дагы карасам экөө дал келип атат. Бул оказывается 1 айдан 3 айга чейин лишение экен, либо же сот 5000 рубльдан 7000 рубльга чейин штраф салат экен. Ошол. Эми телефонго смс келет, сотко качан, кайсы күнү, саат канчага барыш керек. Вот, ошол.
Ошон үчүн номериңерде ушундай акыбал болуп калса, страховка компанияларга же бампери жок машина айдайм десеңер, номерди ушул жакка бир нерсе кылып байлап, бекитип айдап жүргүлө. Ошол. Биз эми жыйынтык эмне менен бүтөт, дагы буюрса маалымат берип турам. Номерди кайра мындай резинкалар менен бияка бекитип койдум временно. И все, таксопаркты көздөй. Поехали. Короче, страховщиктердин өздөрүнүн бир методдору бар экен. Машинанын чамча талкалаган жерлерин талкалап, до конца сынбай калган жерлерин до конца сындырып, короче, чымынды пил кылыш керек экен да. Ошондой кылып майда чүйдө кылышты, осмотр бүттү. Жаңы бампер мынакей, апа-пакай болуп. Буюрса ошол бамперге эски бампердеги решеткалар, майда чүйдөлөрдүн баардыгы установка болуп, анан машинага коюлат, короче, ушундай. Анан бу Gold 312 таксопаркында иштегендер баары билсе керек, могул жердеги механиктер өтө жай иштейт, бемарал жүрүшөт да. Баягы жайлоодо жүргөндө элечи батыраак иштеп машиналарды обслуживать этсе жакшы болмок да. Кандай дейсиңер, жазып койгула. 2 hours later. Бампер бүттү туугандар, бирок могу заглушка кече күнү мен бампердин кусогун ыргытканга байланыштуу могу кусок заглушка жок болду. Буну мен азыр контейнерден алып чыктым, тагалы десем бул бампердин ичинен тагылат экен. Поэтому буну кийинки сапар бир келгенде буюрса эме кылам. Жаңы китайский бампер уже салып атканда эле мондай трещиналар менен салып берип коюшту. Потому что не подходит дейт. Эптеп-септеп эле кылып коюшат экен могу заглушкада. Могу нерсеси жок, өзүм үчүн фиксировать этип алдым. Ушундай бампер. Короче, мастерлер чап-ляпка кече эле айтып коем. Могу заглушка салынбай койду, ичинен сала албайт экенбиз. Подкрыльниктерди турат. Анан эмнени айтайын дедим. Так. Амон карасаңар. Моңдун райындарды. Ичине артка тартып туруп нормально киргизип койсо болмокмунчу. Көңүлү жок иштешет экен да. Короче, ушундай эч канча инструментим жок эле, өзүм эле колум менен салып койдум. Просто арткамда тартып туруп зубчиктерди алдыраак кылып туруп кайра түртүп койсо, защелкиваться этип калып калат. И плюс противотуманка жанып тигизи жанбайт болчу. Мунусу да жанбай калды азыр. Походу проводун улаган эмес окшойт, же лампочка күйгөн билбейм. Вот. Аягында таксопарк баланска канча акча салып берди. Ошол жөнүндө эме кыла турган болсок, аренда меники эконом 1700 рубль, анан плюс күнүнө менен 1000-1200гө 1,5 максимум кээде бензин куюп, сменаны откатывать этем да, отрабатывать этем. Ошого так, эми мен ушунча убакыт кетирдим, бул жай кандай болот десем, арендаң минус кылып бензин куюп берейин, ыраазы болосуңбу дегенден дальше что-то сүйлөшкүм да келген жок. Анан вроде бы ладно, бир күнү болсо бир күн хорошо деп туруп, ошол нерсени жаап койгула, то есть баланска плюс кылып койгула, и все, больше керек эмес дедим дагы. Хорошо деди. Анан 1700 и плюс 1000 рубль бензин, 2700 баланска толуктап койдум. Мен дальше жумушту кылып, иштеп түнү келип үйгө жаттым. Ошол соң ушинтип чыкты. Ал эми тиги ГАИ тосуп номерди жанагы бампердин эмеси боюнча сотко эми СМС келет. СМС келгенде, скорее всего, жанагы 5000 рубль же 7000 рубль. Жаңы мыйзам менен штрафтар көтөрүлдү. 7000 рубль же 5000 билбейм. Ошол штрафты барып буюрса төлөйбүз. Анан эми штраф чыгарып берсе жакшы. Анан жана лишение чыгарып берсе начар болуп калат да. Поэтому ошол күтө турабыз, байкап турабыз. Ушул жерге чейин көргөн болсоңор, видео жаккан болсо лайктардан басып, каналга катып элек болсоңуздар катталып коюңуздар туугандар. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.